Здравствуйте, меня зовут Анна, я исполнительный директор компании «Русфлаг». Наша компания занимается производством флажной продукции, рекламной продукции и спортивной формы. На рынке мы уже более 14 лет. Сейчас мы ищем швей в наш коллектив. На нашем производстве работают сотрудники киргизы, и мы приглашаем вас тоже стать частью нашего коллектива. Зарплата у нас выплачивается дважды в месяц, кроме этого у нас выплачиваются премии по результатам работы. У нас официальное трудоустройство. Мы ждем вас у нас в коллективе, будем рады. Пишите, звоните, отправляйте ваши сообщения. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвадан мени көрүп аткан эжелерим, саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүн буйруса жумуш тартканы атайын келдик. Русфлаг компаниясы бизди атайын чакырган экен. 95% биздин мекенештер эмгектенишет экен бул жердечи. Бул жерде 10 жылдан бери иштеген эжелерибиз бар экен. Алардан да толук маалыматты алып беребиз. Ошол трудовой договорлору, балиштери бардыгы берилген үчүн, официалдуу болгондугу үчүн тартканы келдик мекенештерим. Андыктан алдыңкы бир 7-8 мүнөттө биз менен чогуу болуп туруңуздар. Менин оюмча мен карап турам, пастельни билгөнү тигишти билген эле мен эжекелерим бул жерде эптеп кетсе болот. Ошол айына 70 миңден 150 миңге чейин иштеген менин эжелерим бар экен. Мен каналыма каттала кетиңиздер, лайк басып, жакшы комментарий жаза кетесиздер. Мынакей биринчи оңмун. Эжеке кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кыйналбай иштеп атасызбы? Жакшы шүгүр. Канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? Барып келип иштеп атканыма 2 жыл болду. Быйыл келип иштеп аткан азыркыдан эме 4 айдан бери иштеп атам. Трудовой договорлору бардыгы бердиби сизге, кандай болду? Ооба, трудовой договор берилет. Айына канчадан иштеп атасыз же, сыр болосо? Айына 80-90, сезон убагында андан көбүрөөк табабыз. Сезон убагында канча алдыңыз эле, эң көп алганыңыз эжеке бир? 120-150ге чыгат. 6-1 иштейсизби? Канча? 6-1. Канчадан канчага чейин жумуш? Эртең 10дон кечки 7ге чейин. Ушу окшон флагтарды, башка шарфтарды тигеткесиздер да, мындай айтканда? Канча жылдык стажыңыз бар эже, негизи сизде бул тармакта? 2 жыл. 2 жылдык эле стажыңыз бар. Ишиңиз ийгилик эжеке, тынч болуңуз. Бул эжекебиз, мына саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Сизди элдер мактап койду, эң күчтүү иштеген, көптөн бери иштеген биздин эжекебиз деп. Канча жылдан бери эмгектенесиз? 2013-жылы сентябрда келгем. Ошондон бери ушул жакта иштейм. Бул жакта жумуш постоянный, жумушу жок, калбайбыз. Мындай Жеде болбой деле калатпы же постоянно эле жакшы болот? редко случай болот андай. Андай эле болот бирок. Болот, эми анда санда кээде өзү эле эс алгысы келет да мындай. Постоянно эле иштей берсең тажык кетесиң. Эже сиз көптөн бери иштейт экенсиз, келген эле адам иштеп кетеби же мындай иштеп ушул жерге келип иштей албай кеткен адам менен эжелерим болду беле? Ар кандай эми кээ бир ар ким ар кандай эмен өзүнүн жакшы көргөн жумушу болот да. Бирөө женскийди, бирөө мужской тиккенди, бирөө верхний, нижний ар кандайлардычы. Кимдин көңүлүнө жакса иштеп келет, главное желание болсо иштейт да. Бул жер эми объем экен да, мындай. Канча тиксең ошого жараша аласың. Ооба, өзүңө изделение өзүңө жараша, өзүңдүн кылган эмгегиңе жараша акча аласың. Бар шейлар бар эле ошондой да. Иштесе болот, жакшы акчабызды, зарплатабызды убагында берет, калтырбайт дейм. Өтө кечип баратса бир 3 күн, 4 күн болуп калышы мүмкүн. А так негизи ошондой эле берет да. Акча наличный берилеби же картага түшөбү? 15 күн негизи бир айда бир зарплата алабыз, бирок 15 күндө аванс берет. Ошол убакта мисалы өзүң каалаган сумманы айтсаң, ал эми зарплата аласың дебейт, ошо каалаган акчаңды бере берет. Мисалы зарплатага иштейлик болсоң деле ошо сумманы сурасаң бере беришет. Акча жагынан проблема жок. Ушул швейниди кичине эле тигишти билген эжелерим келип эптеп кетсе болот экен. Мындай мен көрүшүм, мен байкашыма карагандачы. Жакта эми кыздар кээ бирөө вообще билбеген деле кыздарды үйрөтүшөт технологдор. Үйрөтүп алса болот да, көңүлү болсо, билбесе деле келип, аракети болсо иштеп үйрөнүп кетсе болот. Оңой эле жумуштар. Ишиңиз ийгилик. Зарплата канча алдыңыз эле жез, эң көп алганда? Эң көп алганым аябай эми мисалы биз эртең менен 10до баштаса жумуш 6-7 деген эс менен бүтөт, ошондон кете берсең болот үйгө. Бирок биз деген иштейбиз да, анда деген зарплатасы чыгып калат.
Ошон үчүн мен калам 11-лерге чейин деле калып калам кээде. Ошондой кеч калып мен өзүм иштейм деп келгенде иштейсиздем. Ошондой жакшы иштесең 150-160 андан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ишиңизге ийгилик эже, тынч болуңуз, оорубаңыз эч качан. Бул жерде дагы көптөн бери иштеген эжелерибиз бар экен негизи. Видеодон качып сүйлөгөн жок эч ким. Ушул материалдарды эле чекелерине тигип коюш керек экен да. Постельный белье тигишти билген эжелериме жумуш таппай жүргөндөргө жакшы мүмкүнчүлүк Москвада иштесе болот экен. Бул мына моундагы чекелерин айландырып тигишиптир. Бул жерде анан эркек балдар дагы тигүүнү билгендер болсо, алар дагы иштесе болот экен. Бул жерде бир орус бала иштейт экен мына. Бул азыр биз сүйлөштүк. 2 айдан бери иштеп атам дейт. Жумушун мактады чындыгында. Анан бул жакта агаларыбыз бар экен, жүрүңүздөр. Ошолордон дагы кыскача маек алып берелик. Жумуш жакшы эже? Кыйналбай иштеп атасызбы? Ооба, жакшы. Бизди көрүп атат. Канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? Мен жакында эле келдим, 2 ай болуп калды. Жумуш жактыбы? Ооба, жакшы. Негизи буга чейин биле белеңиз ушул тигишти? Ооба, билбем. Кандай айлык чыгып атат эже? 1-2 айдан бери иштейсизби? Бир сай жакшы. 90-100 барбы? Манча жете элекпиз. Ишиңизге ийгилик эже. Көп, андан көп алың. Бул да Болот. канча жылдан бери иштейсиз буякта? 3 жыл. 3 жылдан бери. Иш кандай, жеңил элеби? Жеңил. Зарплата кандай чыгып атат? Зарплата эми жакшы эле. Канча алтасыз? 100 айланасы. 100 айланасыз. Агам смело туруп сүйлөп атат. 100 айланасын аласыздар. Жылуу жерде жумуш, Ылык жерде. Ызычуусу жок. Жок. Текшермекчер жокпу? Жок, андай жок. Документ жакшы. Документи турдойда көрдүм, негизинде өз узартып алгансыз. Ооба. Ишиңизге ийгилик. Сиз, ассалам алейкум. Иштериңиз жакшыбы, кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Бизди көп көрүп атат. Каяктан болосуз? Тааныган, билгендер көрүп аткан. Биз Гөлдөн болобуз. Айлапага салам айтып койсоңуз дагы болот. Биз Гөлдөн болобуз. Ушул жерде иштейбиз. Жумуш кандай, жакшы элеби? Жакшы. Жеңил элеби? Жеңил эле. Азыр канча биздин бир туугандар иштейт буякта? Менин оюмча бир 10 эле кыргыз бала бар экен, калган полный эжелер экен, Буякта бир туугандар көп өзү негизи. 2 цех бар да, буякта 2 цехте деген общий кыргыздар иштейт. Канча бир 100дөй адам иштейби? Жок, 100гө жетпейт, где-то бир 50дөй иштейт да. Ынтымактыкта, тынччылыкта иштеп атат экенсиздер, Тамак жакшы эле. Тамак жей турган жерлери бар экен. Бардыгы бар. Душу бар, тамак жей турган. Намаз окуган эжелерге дагы шарттар бар мындай намаз? Намаз окушу жайы да бар. Развилкалар бөлөк-бөлөкпү? Бөлөк бар да. Шарт түзүп берген жакшы эле. Азыр 2 этаждан турат экен негизи бул жерлер. Кичине бөлмөлөрдө дагы иштеген биздин эжелер дагы бар экен нарактарда. Ылдыйларда кырка турган жери өзүнчө ден экен. Бул жер только ошо флагтарды, жилеттерди, ошолорду эле тигет экенсиздер. Бул жерде сложный деле жумуш көрүнбөйт. Ооба, бардыгы. Көптөн бери иштейсиз буякта кандай? 7 жылдан бери. 7 жылдан бери. Задержка болду беле акчаңыз? Жок, задержка болгон жок. Алдабай эле берип атабы? Алдабайт. Ишиңизге ийгилик. Бул жакта карындаштарыбыз дагы бар экен. Эми жумуш ушундай экен да, бардыгын ушундай көргөзүп койгон жакшы. Бардыгы официальный экен. Эркектердин, аялдардын чечинүүчү жерлери өзүнчө экен. Чай ичүүчү жери өтө деген көрүнүп атабы? Бизге чай ичип отурушат азыр. Мына ушундай экен эштер. Номерлерин мен комментарий коюп койдум, описание коюп койдум. Эгер сиздер кайсыл бир учурларда көрүп аткан болсоңуздар, адам толду деген тема болгон болсо, демек адам толгон болот. Бул жерге азыр 10-15 değil адам керек экен чындыгында. Жумуш ошол Бауманская метросунан бир 5-6 мүнөттүк жол баскан экен, Москванын центринде экен. Башын айтып өткөндөй эле бардыгы официалдуу, турдой договор, бардык нерселер берилет. Анықтан жазып, чалып байланышыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Группалар менен бөлүшүп кетиңиздер мекендештер. Кимдир бирлөргө бир пайдалуу болуп калар деген ишеничтебиз. Каналга катталып, лайк басып, өз ойлоруңуздар жаза кетесиздер. Көрүшкөнчө.